Кыргызстанда бир суткада коронавирус 70 адамдан табылып, 2 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Каза болгондордун бири Чүй облусунан, бирөөсү Нарын облусунан болгон. Жаңы катталган учурлар Бишкекте 37 адамдан, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 4, Ош облусунда 4, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 4, Ысык Көл облусунда 11, Жалал Абад облусунда 4, Баткен облусунда 2 кишиден табылган. Ал эми бир сутка ичинде 92 адам коронавирустан айыгып чыккан. Аймактар боюнча алсак, Бишкекте 38, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 32, Ош облусунда 2, Талас облусунда 1, Ысык Көл облусунда 13, Жалал Абад облусунда 3 киши коронавирустан айыгып чыкты. Ош шаарында окуучуну бычактап өлтүрүүгө шек саналган 17 жаштагы өспүрүм жана окуя болгон учурда анын жанында болгон 2 шериги кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматында шектүү кармалган учурда жанында кастет, башкача айтканда урууга ыңгайлашкан темир буюм болгон. Ал жасалган күнөөсүн мойнуна алып сурак берүүдө. Шектүү бул оор кылмышка жабыр тарткан балдар менен айтыша кеткен үчүн барганын айткан. Каршылашын жанында салып жүргөн бүктөмө бычагы менен сайып жиберген. Кылмышка шектүү өспүрүм Ош облусунун Алай районунда туулган. Соңку мезгилде Бишкекте жашап жүргөн. Кечээ 11 февралда Түш Чендерде 2-Борбор каладагы өспүрүмдөрдүн мушташында Оштогу Нариман мектебинин 9-классынын окуучусу бычактан оор жаратылган. Ал ооруканага жеткирилип, операция жасалгыча кансырап каза тапкан. Анын жанында жүргөн юридикалык колледждин студенти да жабыр тартып, жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Кылмышка шектүү уктары 3 бала кармалды. Алар 2004, 2005 жана 2006 жылы туулган балдар. Бычакты сайган бала 2004 жылы туулган бала. Үчөө тең Бишкек шаарында Дордой конушунда жашашат. Ош шаарына келгенде 5 күн болушкан экен. Келгенден кийин булар майда хулиганчылык менен адамдарды тоноо менен жанын багып жүрүшкөн. Азыр учурда дагы улардын үстүнөн дагы кандай максатта келгендигин так аныктоо боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Үчөө тең убактылуу кармоочу жайына 48 саатка киргизилди. Эртең баш коргоо чарасын Ош шаардык соту карайт. Бишкектен 1-Май райондук сотунун чечими менен Женго каймана аты менен таанымал Кримтөбөл Кадыр Досонов УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Бул тууралуу райондук соттун маалымат кызматы билдирди. Соттун чечими менен Кадыр Досонов 2021 жылдын 8 апрелине чейин УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, УКМК уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана алардын мыйзамсыз иштерине бөгөт коюу боюнча аракеттерин улантуунун негизинде Кадыр Досоновдун бирөөнүн менчигине байланыштуу оор кылмышка катыштыгы бар экени аныкталган. 2020 жылдын 28 октябрында Ош шаардык соту тарабынан Досоновду камакка алуу боюнча сыртынан өкүм чыгарылып, кечээ 11 февралда Кадыр Досонов кармалган. Кримтөбөл Женго Ошто милиция Толкунбек Шоноевдун өлүмүнө шектелип 2017 жылы кармалган. Бирок былтыр эркиндикке чыккан болчу. Мурдагы муфти Максат Ажы Токтомушев сыртка чыкпоо тил катынын негизинде бошотулду. Бул туурасында 1-Май райондук сотунун маалымат кызматы кабарлады. Экс-муфтийдин баш коргоо чарасын тандоо үчүн ал кечээ кечинде сотко алынып келинип, түндө саат 1:00 чамасында чечим чыкты. Билдирмеге караганда, башкы прокуратуранын ыкчам издөө иштеринин жана тергөөнү көзөмөлдөө боюнча башкармалыгынын прокурорунун өтүнүчүн сот четке каккан. Ага ылайык Токтомушев сыртка чыкпоо милдетин алды. Ал сотко чейинки жана соттук иштер аяктаганга чейин туруктуу жашаган жерин тергөөчүнүн прокурордун соттун уруксатсыз которууга жана башка жакка кетүүгө тыюу салынат. Сотко жана тергөөгө чакырылган учурда белгиленген мөөнөттө келип турушу шарт. Белгилей кетсек, 10 февралда экс-муфти УКМК кызматкерлери тарабынан каржылык маселелер боюнча айыпталып кармалган. 2021 жылдын 11 февралына өлкө аймагында уй, кой жана жылкы этинин сатык баасына мониторинг жүргүзүлдү. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитет билдирди. 11 февралга алынган маалыматка ылайык, бул айда өткөн январь айына салыштырмалуу уй эти 2,77 сомго, же 0,6%, кой эти 8,17 сомго, же 1,9%, жылкы эти 2,29 сомго, же 0,6% кымбаттаган. Уй эти эң кымбат Ош шаарында 452,48 сомдон, кой эти эң кымбат Кара Суу шаарында 470 сомдон, жылкы эти эң кымбат Нарын шаарында 445,48 сомдон сатылып жатканы аныкталды. Ошону менен катар уй жана кой эти эң төмөн Манас районунун Покровка айылында 374,37 сомдон, жылкы эти эң төмөн Кара Суу шаарында 300 сомдон сатылып жатканы белгиленди.
Бишкекте иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевди эскерүү иш-чараларынын алкагында бүгүн 12 февралда иликтөөчү журналисттер фонду уюштурган Чындык аттуу форум өтүүдө. Форумга АКШнын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Дональд Лу, Интерньюз уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин директору Элина Каракулова жана иликтөөчү журналисттер, маалымат агенттиктеринин өкүлдөрү катышты. 11 февралда Бакен Кыдыкеев атындагы Жаштар театрында Уланбек Эгизбаевге арналган «Уландын иши уланат» аттуу эскерүү иш-чарасы болуп өткөн. Аны Уланбек Эгизбаев атындагы Жаштар бирикмеси уюштурган. Эскерүү кечесине Эгизбаевдин апасы, жубайы, жакындары, кесиптештери, экс-президент Роза Утумбаева, чыгармачыл адамдар жана активист жаштар келип, анын эмгектери кийинки жаштарга үлгү болорун белгилешкен. Чыган журналист көзү тирүү болгондо быйыл 12 февралда 31 жашка чыкмак. Азаттык радиосунун таланттуу иликтөөчү кабарчысы Уланбек Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда 28 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Президент Садыр Жапаров Жусуп Абдрахмановдун туулган күнүнүн 120 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкка ылайык азыркы кыргыз мамлекетин түптөгө зор салым кошкон мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы жогорку мамлекеттик жана улуттук деңгээлде белгилене турган болду. Ошондой эле президент өкмөткө аталган иш-чараны өткөрүү үчүн уюштуруу комитетин түзүүнү жана иш-чараларды өткөрүүгө зарыл болгон тиешелүү каражатты бөлүп берүүнү сунуштады. Кытай Марстын орбитасына Тяньвэнь-1 космостук зондун чыгарды. Жабду май айынын аягында планетага конору пландалууда. Окумуштуулар бул миссия Марсты иликтөөнү жакшыртаарына үмүт тартышууда. Майга чейин зонд планетасынын үстүн сүрөткө тартып, аппаратты кондуруу үчүн оптималдуу жерди тандайт. Алдын ала эсептөөлөр боюнча бул Марстын түндүк жарым шарында Утопия түздүгүндө жайгашат. Жабду планетада 3 ай болот. Күн мурун Марс орбитасына арабиялык биринчи Аль-Амаль спутниги чыгарылган. Анын максаты атмосфераны климаттык шартты жана жыл мезгилдеринин алмашуусун иликтөө.